Түрмөдө төрөлгөн наристе. Бул аялдын аты Жайнагүл болчу. Аты айтып тургандай мүчө башы келишкен, каш кирпиги төгүлгөн, ак жүздүү, ууртунда билинер билинбес меңи бар сулуу аял. Жашы 40-тарды чамалап калган убагы. Бирок эч ким эч качан бул келиндин жашын 25тен өйдө айтмак эмес. Кош бойлуу, айы күнүнө жетип калган убагы. Гулкага чыгып калганда эки колун бөйрөгүнө таянып, татынакай кырдач мурдун азыраак бырыштыра, астыңкы эрдин күрүчтөй аппак тизилген тиштери менен жумшак тиштей, оң солдо жайгашкан камераларга көңүл бурбастан, кенен кесир тигилген көйнөктөн билинип турган курсагын челкейте, саал ынтыга дем алганга көкүрөгү өйдө төмөн кыймылдап, ным, көк чыттанган түрмөнүн продолунда жай басат. Коридордун эң башында киребериштеги экинчи камерада аялдардыкы. Мурун 20-21 коңшулаш турушчу. Эми 21дегилерди 8ге көчүрүшкөн. Аралары алыстап калды. Бирок гулкада кез-кез эки камерадагы аялдарды бир камерага киргизип кошуп коюшат. Жайнагүлдү күйөөсүн муунтуп өлтүргөндүгү үчүн 10 жыл беришкен. Касачка жазып атыптыр дешти зектер өз ара. Киши өлтүргөндүгү үчүн 10 жыл алса, болгондо да муунтуп өлтүрсө. Муну кылмыш кодекси боюнча атайын кара санатайлык менен алдын ала ойлонуп жасалган кылмыш деп аталат. Анда бул аял кассационный жалобун эмнеге жазып атат? Кылмыш ишин жеңилдетүүчү жагдайлары бар бекен? Иши кылсак касачка жазганыго мейли дечи. Өлгөндүн үстүнө көмгөн кылып, срогун көбөйтүп салбаса болду кызылдар дешет бирилери. Караколдун СИЗОсу чакан болгондуктан жүргөмүштүн жөргөлөгөнүнөн өйдө билинет бул жерге. Кенедей шыбыш, жаңылык камераларга дароо тарайт. Бирок күйөөсүн муунтуп өлтүргөн аял ичим тап, сырын айтпайт дешет. Андыктан күйөөсүн эмне себептен өлтүргөнү туюк табышмак. Селсаяктар асыресе ошого кызыгышат. Кудай атоо дешет кай бирлери жакасын карманып. Ушу 7 балалуу болгонго чейин чогуу жашаган күйөөсүн өзү кийип жүргөн халатынын боосу менен кантип муунтуп өлтүрсүн. Менин угушумча, дейт анда экинчиси, касачкасында минтип жазыптыр. Күнү кургойбой көк ала койдой сойчу экен. Анысы аз келгенсеп, айталалап эле кыз келиндер менен шаракташып гүлдөчү экен. Коңшу колоңдору булардын жашоосун бүт билетмиш. Эми бул аял ошол кошуналарын кийинки сотко подтягивать этетмиш. Кээде кычыраган кыш мезгилинде аялын ич көйнөкчөн суук, ачык балконго чыгарып, эшигин ичинен илип алып, 1 саат бою тургузуп койчу экен. Андан да кызыгы мындан бир аз жыл мурун булар күйөөсү менен аялы Бишкекке барышат. Бирөөнүн үйүнө мейманчылап барган Байтор ошондо көгүмдө меймандан кайтып келатышып, Бишкектин төмөн жагындагы чоң Шүй каналына бычка деп коюшат кыскача. Ошону жээктеп келатышып, бирдемеден улам урушуп кетишип, күйөөсү аялын сууга түртүп ийген эмиш. Канал терең, жээги такта бетондор менен тосулуптур. Аз болгондо сууга чөгүп өлүп калмак экен аял. Өлгөн талганда төмөн агып барып, жээги кадимки жайлуу сайроңго кептелип, сууну көздөй сербейип өскөн чөптөрдү жан талашып кармап, эптеп тырышып отуруп чыгыптыр. Касачкасында ушинтип жазыптыр. Ал эми иш жүзүндө кандай болгонун ким билсин. Бирок окуянын тузу мында эмес. Гулкага аялдар чыгып кетишкенден кийин эшиктин жылчыгынан манашкаларды көрүп алууга үлгүрүшкөн селсаяктар өз ара кеп козгошот. Курсагы чоңоюп кетиптир го, маалы келсе керек төрөргө. Срогун деги алыптыр, кетирбейби бул аялды? Каяка? Балалуу аялдар шашу колонияга. Ай күнүнө жетип калыптыр. Ынтыгы бараң басып жүрөт. Этапты көтөрө албайт. Жолдон төрөп салбаса болду. 6-7 ай болгондон кийин оор жумуш жасаганга, узак жолго чыкканга болбойт турбайбы? А төрөгөндөн кийин этап менен кетирет го дейм зонага. Эмнеси болсо да бул аялга кыйын. Челкейип боюнда бар жатканысыз камера, темир нара, төөсү болуштук десе, могу мыйзам коргоочулар деле түшүнүшпөйбү? Болуптур, киши өлтүрүптүр. Статьясы оор экен. Бирок түн ортосунда толготуп калса эмне болот? Көзүң жамандыкты көрбөсүн. Түн ичинде санчаста киши жок. Жада калса аялдардын таза бинти жок. Баланын киндигин кескенге бычагы жок. Кансырап өлүп калса, өлсө өлүп калат. Ушул кызылдар карашмак беле. Бул системага түштүңбү, Кудай сактасын. Оорудан же дарысы жок, көзүң ачык бойдон кете бересиң да. Угуп атасыңбы этап менен келгендерден зоналарда тубиктер көбөйүп кеттир дейт. 27-чи туп зонада өлүм деген көп экен. Деги азыр срок өтө кыйын болуп калды. Страх нагонять этпечи, брателла. Ансыз деле напряженка болуп турганда. Дегенкисин айтып атам да. Кыскасы камераларда ушуга окшогон сөздөр сүйлөнөт. Бири боюнда бар аялга бороройт. Бири аялдын колунан каза тапкан маркум күйөөсүн аяйт. Көз караштар ар түрдүү. Бирок аягында баарынын ойлору биригип келип эле түрмөнүн 4 бурчтуу алынын ичине жаткан кош кабат аялдын тагдырын аяшкан өңдөө.
адам канына забын болуп, ургачы баш менен болгондо да кош бойлуу кезинде Кудай берген ыйык жүктү көтөрө чайып алып басып жүргөндө, ошол иштеги наристесинин атасын өз колу менен муунтуп өлтүрүп, түрмөдө отурганы канчалык мүшкүл. Герт башына келген ушул тагдырын жектейби? Эчен жыл коюндаш болуп жашаган адамды өмүрүн чарык чиптей чыр түзүп койгон жер көтөргүс күнөөсүн сезеби? Не маңдайына жазылганыдыр да деп кайдыгер гана анчалык баш оорутпайт. Непада маркум күйөөсүнүн чыны менен мүнөз кыялы ошо өзү айткандай болсо топуракка эчак көмүлгөн жубайын мурдагыдай эле жек көрүү менен эстейби? Эч ким билбейт. Балким 7 түндө түрмө тынчтанып, камерада кобур-собур басаңдап, ар кимиси жаздыкка баш коюп, терең уйкунун кучагына киргенде, жарк эткен күн шооласындай өткөн элес дене-денеге кыналып, бири-бирине жалындаган кумарлуу сүйүү ышкысы менен караган жаш, бактылуу кездери эске түшөр. Ошондо үн чыгарбай ичтен солкулдап ыйласа, жарык дүйнөгө көз ача элек кезинде эле атасыз калган ымыркай курсакты бүлк-бүлк тепкилеп, энесинин учурдагы кайгылуу абалына ортоктош болор. Иши кылса Жайнагүл аттуу аялды оор кылмыш жасап, күйөөсүн өлтүргөнүнө карабастан, бир гана ичтеги баласын көтөрүп кыйналып жүргөндүгү үчүн аны бүт түрмө аяшкандай тоюлат. Көз жара элек ымыркай курсакта жатып эле энесине адвокат болуп, анын таламын талашкан сыяктуу. Жогорудагы бир селсаяк болжогондой, Жайнагүлдүн толгоосу капыстан түн жарымында башталды. Бул учурда түрмө дымыраган тынчтыкка бөлөнүп турган. Кай бир селсаяктардын гана ойго жүргөнү болбосо, ойго жүргөндө камерада эмне кыйратып иш бүтүрөт дейсиң? Көп болсо жанына шерик кошулса, чай кайнатып ичишер. Күндүзү жатып, уйкусу канган эмелердин мээсине түркүн түмөн ойлор келер. Тамак ишчү үстөлгө өбөктөп, маңдай тескей отуруп алышып, өткөн кеткенден үндөрүн катуу чыгарбай кобурашар. Мына ушуга окшоп таңдын атышын чыдамсыздык менен күткөн. Бирок ушул таң ага эмне жаңылык алып келерин бир Кудай билет. Үңкүйүп олтурушкан селсаяктар уктубу, не 20-нчы камеранын эшиги тарсылдап, ошого уда аны көздөй чуркаган менттин тапылдаган табышы чочуттубу, Айтор бир маалда Жайнагүлдүн толгоосу башталды деген күбүр-шыбыр аралап кетти парадолдо. Баары жапыр тойгонушту десек жаңыларбыз. Бирок кээ бирөөлөрү гана солук уйкуда, өлгөн эмедей уктап жатышпаса, көпчүлүгү көптөн бери ушул саатты күтүп жүрүшкөндөй, уйкуга жаңы баш койгону, терең уйкуда жатканы деле түйшөлүштү. Жапырт секирип тура калышкан эместир. Анын үстүнө камерада тар эмеспи? Араларынан бирди жарымы гана лепилдеп жүгүрүп барып, эшикке чапкынедей жабыша, кулагын түрөт. Эмне болуптур? Эмне болуптур я? Шаштырышат жатышкандар. Кулагына эчтеке шыбыш илинбесе деле кулагын түргөн селсаякка коридордун башындагы аялдардын камерасынын эшиги карс-курс ачылганы, оор күрсүнүү сымак аялдардын оорон тогону угулгансып кетет, колун шилтегелеп жиберет. Кое турлачы туугандар, толготуп атат Жайнагүл. Катуу кыйналып атат окшойт бечара. Мына ушунда гана солук уйкуда жатканында ордунан козголуп, үрпөйгөн башын көтөрөт. Деген үн чыгара, уйкусу бузулганына кейигендей түрмөнүн кара одеялын башына чейин чүңгөнө тартып, кайрадан жатып алганы бар. Соксойгон тейде шконкасына отуруп, мен да бирдеме угуп каламынбы деген кыяз менен коридор тараптан угулган ар бир табышка элтейгени да бар. Бири калбай тыңшагылары келгендей кыязда, кээ бири чыдабай үстүңкү нарадан сыйгаланып түшөп, берсең менделе угайын дегени бар. Көп жылдардан бери унутула жаздаган тааныш сезим, курсакта жаткан ымыркай кезиндеги өзү түйүнчөктөй болуп бүрүшүп, жогору жак төбөсүнөн энесинин жүрөгүнүн токтоосуз дүкүлдөгөнү, мына өзүнүн көз жара армаалы, энесинин кыйналып онтологону, ушулардын баарысын эске түшүргүсү келгендей эшик жакка түрткүлөгөн туюм бар. Кыйналып атат, дейт шыбыраңкы үн менен кулагын эшикке жабыштырган тейде эч шыбыш илинбесе деле, сезим туюмдарынын жамысы кирпидей жыйрылып, бир гана багытка, продолдун эң учундагы аялдардын камерасына учуп күйүп жөнөгөн сыйкы. Ага ушул тапта көз алдына ападан ачык Жайнагүлдүн чабалактап, үстүндөгү төшөнчүлөрүн алып ыргытып, бирде ысуулап, бирде чыйрыгып кыйналганы, кыңкыстоосу, эриндеринин кыймылдаганынан өйдө көрүнгөнсүп кетет. Ушинтип кыйналып атып, жан таслим болуп калса эмне болот? Баласын аман эсен төрөсө экен, кыз болобу же эркекпи? Кийин болсо да аман-соо көз жарса. Келбей бертирек тез жардамы. Түрмөдөгү аял толготуп жатыптыр десе, жолго чыгар чыкмаксан болушуп, кылмышкерлер деп тегин алышпай жатышабы? Жок, анте коюшпастыр. Аларга зечка ким, жай адам ким, баары бир эмеспи? Адам өмүрүн ажалдан арачолоо, ак халатчандардын түздөн түз милдети тежет го.
Аялдардын камерасына тушташ жайгашкан эркектердин камераларына анчалык даана болбосо да, Жайнагүлдүн толгоосунун мезгил менен карманганы, аялдын үн чыгарбаска тырышып, энтиге оор дем алганы, бирок анын эркине көнбөстөн тээ түпкүрдөн ыйылдаган аянычтуу доош чыкканы үзүл-кесил угулат. Карпбек да ойго. Ал 1-2 саам камеранын эшигине келип турду да, шкомкасына келип жатпастан узун олтургучка олтуруп тамеки түтөттү. Жалгыз лампочка үлүңдөйт. Ойго жаткан камактагылар өз ара кобур-собор, бирок аны аңдаган жок Карпбек. Апасы оюна келди. Тыртайган арык апасы да кезинде аны да ушинтип кыйналып төрөгөндөр. Эми жарык дүйнөгө келерин келип алып, экинчи жолу түрмөгө түшүп, карасаң, толготуп аткан бир аял канча дүрбөлөңгө салды бир түрмөнү. Дүрбөлөңгө салганы ушул да. СИЗО дээрлик бүт ойгонуп, саандаган ой санага чарпылып, уктабай олтурушат. Балам деп каруусун казык, билегин токмок кылып мээнеттенген энелер эске түшкөндүр. Айылдын көчөлөрүн чаңызгыта ойногон балалык көз алдына тартылгандыр. Мектеп босогосун алгач аттаган, ток чоюп күрмөшүн кийип, китеп кабын жонуна асынган окуучулук мезгил ич дүйнөнү түйшөлткөндүр. Алгачкы тунук сүйүү, парталаш кызды алдыртан кыйгач тиктеген учур жүрөктө зырп эткендир. Ошонун баарын эске түшүргөн Жайнагүлдүн толгоосу. Селсаяктардын көпчүлүгү ачуу тамекинин түтүнүн буркырата үйлөшүп, түн күзөтүп олтурушкан-сыйт. Жамысынын ойдите коридордон угулчу ар бир шырп эткен табышта. Келишти. Дежуркага жакын жайгашкан камеранын жанындагы эшикке сүйөнгөн селсаяк аптыга күбүрөдү. Анткени тапыраган табыштар колуна 4 бурч үкөкчөсүн көтөргөн ак халатчандардын артынан кирген медициналык 2 кызматкерди көрүүгө үлгүрүшкөн. Биринчи көргөн камерадагы селсаяктын оозунан келишти деген сөз чыгаар менен катарлаш камерадагылар бул кабарды ооздон жулак ачышкандай келишти деп бирден бир айтты. Ак халатчандар болсо аскер формасындагы экиментте соңунан илештирише, аларды бакылап, эшиктердин жылчыктарынан шыкалап турушкан абактагыларды көрбөстөн, сезбестен, алардын бул дүйнөдө бар жок экенин эсепке алышпастан, коридордун эң башындагы бир дуба керте жетип, эшикти аңырайта ачып турган камерага карай ылдамдап басып баратышат. Бүт түрмө дым. Окуянын андан аркы өнүгүшүн күтүшкөндөй. Карпбек небагы эшикке учуп кеткен. Кулагын кармушканын үстүнөн кеткен жылчыкка канчалыкта касада эчтеке угулбайт. Тым-тырс деп да айтууга болбойт. Күчү сүйлөшкөн үндөр алыстан келгенсийт. Эмне болуп атат ал жакта? Толгоосу күчөгөн аял кандай абалда? Непада толгоосу бышып жетилип калган болсо, врачтар кандай арга колдонушат? Ушул атам заманда бир салынган кийинчерээк терезелерин темир тор, оозуна темир эшик орнотуп, камера кылып, аралыгын бөлгөн эски кербен сарай азыркы түрмөдө бала баа этеп, бакырып жарык дүйнөгө көз ачабы? Заманың менен куру. Түрмөдө аял толготуп, бала төрөлөт деген эмне шумдук? Акыр заман келери чын болсо, анын бир белгиси ушулдур. Демин ичине алып былк этпей турган Карпбек ушул саамда түрмө ичин жаңыртып ыңалап, бала жерге түшчүдөй, ошол менен бирге жарык дүйнөгө көз ачкан ымыркай, жап-жарык аламдын ордуна терезелери темир менен тордолгон, дубалдары бодур, асты-үстү таш, нымжыттанган дүйнөгө келгенин уга коюп, бул аламдын түнөрүңкү тарткан кебетесинен, анан да өзүнө тигилген сан адамдардын анын төрөлгөнүнө кубанышпай, тескерисинче кир чалган кабактарын бир сыйра карегинен өткөрө кайра көпөлөк болуп, жаны дароо учуп кетчүдөй сезилип, жүрөгү опколжуп алды. Аялдын төрө тубагындагы толгоосу азап дешет. Миң өлүп миң тирилет деген кеп бар. Эгер ошол чын болсо, темир капастын ичинде жатып, аны тегеректеген кылмышкер аялдардын курчоосунда толготуп жаткан аялга канчалык оор, миллион ирет өлүп, миллион ирет тирилип жаткан чыгар. Жайнагүлдү алып баратышат окшойт. Күбүрөндү селсаяктын бирөөсү. Бейтааныш аял деле эмес, анын уялаш бир тууганын алып кетип бараткансып. Бул аялдардын камерасына жакын хаталардын бири болчу. Айтылган кабар хаталардын калың дубалдарын тешип өттү. Себеби ар бир хатанын эшигинде бирден, болбосо 2-3төн селсаяк тыңшап турушкан сыртты. Толгоосу жетеп чегине жеткен экен бечара келиндин. Аны ак шейшеп менен жабылган оорукананын замбилине салып, прадол менен көтөрүп жөнөшкөндө, жаны кыйналганынан сай сөөгү сыздап онтолоп, өзү жаткан замбилдин эки кырын мыкчы ичиренип, чабалактаганынан билүүгө болот. Балким ичактан ичак эле боюнан бошонуп алмактыр. Бирок өзүнүн түрмөдө жатканы түрү суук дубал, темир торлуу терезе жан дүйнөсүн кызынтып, ал тургай анын тегерегинде чарк көпөлөк болуп айланышкан, өзүнө окшош тагдыры тайкай аялдарынан да кызганып, төрөй албай кыйналган чыгар.
алып кетишти. Жеңилденгендей доош чыгарып айтты Карыпбек. Эми аман эсен көз жарып алса болду. Кой анда, жаталы. Таң атарга жакын калды окшойт. Кайдагы уйку? Түрмө зек жүргүнчүлөрүн шыкаган кемедей эми эле жээкке бир жүргүнчүсүн калтырып, кайтадан үн чыгарбай толкундарды жиреп сапарга чыккандай. Бирок уйкуга дали алыс. Түнкү бул окуя сезимдерди чымчылап, качанкыларды эске салып, ойготуп койду. Караколдун СИЗОсунда ушасти көңдөнгөн жаш балдардан тартып, улгайган кишилерге чейин бар. Анан кайдагы уйку келсин. Бирлери эң алгачкы жолу тун баласы төрөлүп, ата сакалы эгине чыкканын эскеришсе, бирлери келинчегинин курсагы чедирейген боюнда бар кезин эскеришет. Иши кылса эсепсиз элестерди өзү менен кошо ээриште келди бүгүнкү түн. Ошол күндөн тарта сел саяктардын сөз арасында кыстара кеткендери Жайнагүл. Бүгүн кайсы күн? Билмексем боло сурайт сел саяктардын бири. Жума бүгүн. Жанагы Жайнагүл деген аялды төрөт үйүнө качан алып кетти эле? Дүйшөмбүдө болуш керек. Бүгүн түнү 5 күн болот. Канча жаткырат төрөт үйүндө? Бу сен эмне? Такып эле сурап калгансың. Жайнагүл кетеринде жентектен оозу тийгизем деп убада берген жок беле? Же ушул баланын атасы сен болуп жүрбөй? Бая күнү продолду жууган аялдар сага кат алып келип бериштиле. Ошол кат Жайнагүлдөн болуш керек. Мына кызарып да кеттиң. Ушу сен соо эмессиң. Деги күйөөсүнүн өлүмүнө сен себепкер болуп жүрбө? Койсоңчу Туке. Жайнагүл канча жаш улуу менден. Тамашалайт десе эле аман эсен төрөдү экен деп переживать этесиң да. Кантса да төрөлө турган бала СИЗОнун баласы да. Жүрөгүңө жакын кабыл алба болот. Мен жөн эле тамашалап койбодумбу? Бирок сен СИЗОнун баласы деп айтпачы. Наристе да. Аман эсен жарык дүйнөгө келсе, ошондон ары СИЗОну көрбөй волияга чыгып кетсин. Жайнагүлдү баласы менен волиягабы? Чыгарбай калышсын. Жок дегенде баласын эненин эмчек сүтүсүз кыйын да. Да, кыйын экен. Анда бала энеси менен кайра хатасына келет экен да. Келет. Тиги менттер күдүңдөшүп жүрүшпөйбү? СИЗОдо биринчи жолу бала төрөлүшү деп. Хозбандагы 7 камеранын астанасын тактайлатып, дубалдарын актап жатышпайбы? Анда жакшы движение кылып атышыптыр. Хозяин буйрук бериптир. Да, бирок түрмөнү канча майлап актаба, түрмө боюнча калат да. Бирок ушунусуна да рахмат. Жок дегенде, Туке, сен менттерге айтып атасыңбы? Рахмат деп. Кайра баштадыңбы болот? Яри капканист болуп кетесиң да сөздөн илип. Мен менттерге эмес, ушул ишине рахмат деп эдимби? Туке, териң жукараак, давлениең тез эле көтөрүлүп кетет. Болот. Айла жок экен го сага. Жогорудагы сөздөрдөн көрүнүп тургандай, Жайнагүлдүн төрөт үйүнөн келишин тынчсыздануу менен күтүштү сел саяктардын көпчүлүгү. 13-дөгү сел саяктарда өз ара олтуруп алышып кеп чоюшат. Эркек төрөйт болду экен же кызбы? Деди Жусуп бир күнү. Эркек төрөсө атын СИЗОбек, же кыз төрөсө атын СИЗОгүл коюш керек. Келжиребе? Ачуулуу карады Карыпбек аны. Эмне деп атканыңды билип атасыңбы? СИЗОбек деп. Ансыз деле түрмөдө кыйын балага. СИЗОбек. Өзүнүн түрмөдөн төрөлгөнүн кийин чоңойгондо билип калса, эмне болорун ойлойсуңбу сен? Анан атын СИЗОбек же СИЗОгүл деп койгуң келет. Ат койгучсуңбу? Анда баарыбызга азан чакырып ат койбойсуңбу? Братваны да курска коелу. Азан чакырганга молдо бизде бар деп. Мына сенин атың табылды. Молдоке. Кандай дейсиң буга? Башында ачуусу туттуга түшсө, бара-бара жайлап, кер какшыкка өтүп, эски карышкырды кыкмага салып, сөздөн илеп, тигини алдастатып койду Карыпбек. Жүзүнөн куту уча түштү Жусуптун. 2 күндөн кийин соту болмок. 2 кылмыш статьясы мойнуна коюлган. 144 статья уурулук, анан 145 статья карактоо. Азыркы тапта эмне кыларын, эмне сүйлөрүн билбей шаштысы кетип, энесинен адашып жарга такалган музоодой көзүн алаңдатып турган кезде, мындай абалды биринчи соттолгондо башынан өткөргөн Карыпбек жаштык кыялынанбы аша чаап кетмей бар эле Жусуптун күчтүгө тийишпей азуусун алсыздарга көрсөтүп, ага салыштырганда алда канча карапайым, мурдуна көз сүртсө да сезбеген Жоробайга көп жерден тийиштик кылып, анын кырына чыгып алганы көз кычыгында жүрчү Карыпбектин. Мына ушундайлардан түрмөнүн булуң буйткасы көп сыноолорунан өткөндөн кийин керек учурда куйругун карматпай булт койгон, жасакер кошоматчылыгын билгизбей ич коюнга кирген, бирок коркунуч башка түшкөндө өзүнө суу жугузбай кургак чыккан, алсыздарды аябаган зонанын кровожадный торпедасы чыгышы ыктымал. Буга окшогондор кылмыш дүйнөсүндө гана эмес, кыбыр эткен кыймылды баарысы жалгыз каруу күчтөн эмес, адилеттүү чечимдерден турарын унутуп коюшат. Жөн эле байкабай.
Жусуп адаттагы тик кароочу көгүш көздөрүн кайда катарын билбей жалтайлады. Метлаңа карап жүр. Кыскартып коюшат. Страхованный бас. Куйткулана берсең бирде болбосо бирде капканга түшүп каласың. Сыртынан карасаң мухаммар, өлүмүш, мужик тапит эткенден бөлөктү билбеген эме деп ойлойсуң. А мындай чалганда тажрыйбасы сеникинен мол. Сендей дерзаган бушлаттардын 10 чактысын же сөздөн, же оюндан илип туруп, төөнү буйлагандай буйлап алат. Тур деген жерден турасың, чөк деген жерден чөгөсүң. Мына ушундай тууган. 2 күндөн кийин сотуң болот. Базар жок, братишка. Сотуң жеңил өтсүн. Баарыбыздын тилегибиз ушул. А бул сенин азыркың косяк деле эмес, майда чүйдө. Бирок чоң нерсе майдадан чогулат. Ошондо эсиңе түйүп кой дегеним. Атак жүрөгүңө жакын кабыл алып айткандарымды. Жок, аке, баары туура. Мен ойлойм да, сөздү башка нукка буруп, кыялдуу күлүмсүрөдү Карыпбек. Ысымды жакшы коюш керек. Анткени ал адам аны өмүр бою алып жүрөт да. Кыргыздар Кудайдан ниет кылып ырымдап койгонду жакшы көрүшөт. Эркинбек. Кыз болсо Эркингүл. Кандай угулат? Же Азат. Кыз төрөлсө Азаткүл деп койсо. Эркингүл деген жакшы ат го. Жанатан бери унчукпай олтурган Жоробай ортодон кепке кийлигишти. Кыргыздын дилине жакын, кулакка угумду. Зектердин кулагына андан бешбетер угумду. Күлүп сүйлөдү Тилек. Эркиндик. Мага зона сытет, бул анык. Биринчи түшкөндө кызылдар скашуха беришкен эле. Эми беришпейт. Конкретно срок. Качан беришер экен? Вай, гнать этпе Тилек. Жылмая сүйлөдү тартайган Коля нарасында чыканактап жаткан тейинде. Крышаны абайла. Карыпбек айткандай түтүн чыгып кетпесин. Чердагыңдын шыйпырларын бекиткен мыктар бүтүн беле? Карасаң сүйлөп турганын. Кече күнү эле дачка келбей калды деп. Давленияң көтөрүлүп атпады беле? Шашпа, сенин бүгүнкү давленияңды Сансаныч чыгарат. Таалуу жери ушул белем. Эки уурту кабышкан жаактары ого бетер тырышты Колянын. Койчу ошол старыйды. Кокого жетти. Экөөңөр Карифансыңар да. Тилек азилин токтотподу. Ооба сага Карифан. Тамбовдун карышкыры Карифан Сансанычка. Дал ушул сөздү күтүп тургандай, дачка тарата баштаган Сансанычтын бийик, ачуу үнү коридор тараптан чыкты. Желмаяндар, кайдасыңар? Кайда жүрөт жанагы кишкаман? Тигин айтпадым беле, сени издеп жүрөт. Бөйрөгүн таяна ыкшып калды Тилек. Көзүнөн жаш чыкканча күлгөн аны көрүп, камера күлкүдөн дуу дей түштү. Сансанычтын доошун угуп чын эле Колянын реңи бозоро түшүптүр. Аны көрүп дагы күлүштү. Силерге күлкүлүү, таарынычтуу мурчуйду Коля. Атиги Сансаныч болсо менин могу жеримде олтурат. Деп ал эгин көтөрө, жүнү жулунган короздун моюнундай болгон, колкосу өйдө төмөн жылган, бырыштуу арык кекиртегин көргөздү. Коркпо, ал бөлөк камераларга таратып жүрөт дачкаларды. Андан корккон киши жок. Ушул Колянын мүнөзү кызык. Жөндөн жөн туруп эле чуштуңдап кетмеyi бар. Сөз көтөрө албаган, тарынчаак жаш баладай кыялы бар. Тарынчысы да оңой менен жазылбайт. Кучунашы кармаган кишиге көзүнүн төбөсү менен тиктеп, көпкө ооз ачып сүйлөшпөйт. Аялынан бир эле күн дачка кирбей калса, жубайынын жер жеберинде жетип, сөгүп сагып, камерада куюн жүргөндөй тынымсыз басып, сиркеси суу көтөрбөй, чарчаганда укуруктай болгон боюн шконкасына таштап, уктап жатканы, уктабаганы белгисиз ары карап жата берет. Ар кимде бар бир кыял, ал кыялды ким тыяр дегендей, тим коюшчу аны камералаштары. Кийинки дүйшөмбү күн, түштөн оогон мезгил болчу. Жүзү болук, жоош койдой момураган, анда-санда бир сүйлөөчү Жапар деген мент менен Карыпбектин мамилеси түзүк. Кээ-кез көңүлү шат кезинде 13-чү камеранын кармушкасын ачып учурашып калчу. Кандай жигиттер, алып алыңар. Проблема жокпу? Бүгүн дежурстводо ошол Жапар экен. Кармушканы ачып адаттагысындай учурашты. Анан күн кетип таштап койду. Конвойлор кетти. Жайнагүлдү алып келишкени. Кыз төрөптүр барган деле. Бүгүн чыгат. Азырда келип калышы мүмкүн. Ой, жолуң болгур десе. Бар кылдады отурган ордунан тура келип, эшикке жакындаган Карыпбек. Сүйүнчү дебейсиңби? Же зечка төрөсө эле айтылбайбы? Болсун. Кыз да жаман эмес. Эң негизгиси аман эсен боюнан бошонуптур. Жакшы кабарың бар экен, начальник. Базар жок. Өзү кыздуу болгондой жай таңдады Карыпбек. Аны карап турган Жапар да мылжыйды. Түрмөдө иштеген башкаруучу чөйрөдө менттердин ичинде адамга адамдай мамиле кылган Жапардай кишилер да жок эмес. Мүнөзү табиятынан жумшак Жапар бирөөнүн суранычына жок дечү эмес.
андыктан аны бүт түрмө сыйлачу. Ал дежур болгон күнү керелден кечке ушул Жапар моул чайды баланчага камерага алып барып берчи, там эки берип этсенден. Күнү бою ушул. Бирок өз кызматын так аткарат. Адамдын да көңүлүн калтырбайт, ачуу сөзү оозунан чыкпайт. Түрмөнүн тартибине ылайык эмес, колунан келбеген иш болсо акырын гана тура түшүн. Мен муну жасай албайм деп гана кыскача түшүндүрүп коет. Бул үчүн ага эч ким таарынбайт. Жапардын айткан кабары камераны дүн кылды. Кыз төрөп турбу, мейли. Кыз болсо да жакшы. Жайнагүлдүн орун колдон жеңилин жерден алган жардамчысы болот. Кыз анын үстүнө күйүмдүү да эмеспи? Карыпбек дагы эле ачык турган кармушкага тигилди. Тиги 4-чү хаты Талайга, Дуженистерге кубанып калышсын. Мейли, айтып коеюн. Ашык сөз сүйлөбөгөн Жапар ушинтти да кармушканы жапканга ыкыс кылды. Аны көрүп Карыпбек шашыла кеп айтты. Жаке, туура түшүнөсүң да. Анан Жайнагүлдү кыз менен алып келишкенде 1 мүнөткө кармушканы ачып кой. Макулбу? Как она есть от души, бир куттуктап коелу. Макул. Ушул жерде болсом эле ачып коем. Жапар, кече мурдагы күнү Хозонун балдары таңкылдатып жатышты эле. 7-чи катаны ремонтто бүтүрүштүбү? Пол салышты, акташты. Начальниктин приказы. Биздин балдар да сүйүнүп алышыптыр. Наристе бала келет деп. Биздин мент дегениңер менен бизде да бала бар, түшүнөбүз да. Аркы смендин балдары ымыркай жатчу коляска камдап коюшуптур. Биздин сменге туш келип калса экен деп жүрүштү эле. Мен сменге чыккан күнү келген атпайбы Жайнагүл? Пейлиң жакшы да Жапар, пейлиңен. Кой, мен кеттим. Анын үстүнө 7-чи камеранын полуна төшөй турган бирдеме табыш керек. Начальнигибиз жаш болгон менен кыракы. Жакшы киши да. Өзү баштап жүгүрүп жүрбөйбү? Жанына тиги аялдардын ичинен жакшыраак бирөөнү кошуп бергиле дептир. Балага каралашканга. Сүт жылытып, чуркап туруш керек да. Начальнигибиз дагы айтыптыр, камеранын оозу ачык болсун деп. Эркин кирип чыкканга. Ой, мен сени менен бабырап, көпкө туруп калдым. Кой, кетейин. Чын эле адаттагыдан узак сүйлөдү Жапар. Ал да өзүнчө ичинен кубанып жүрөт шекилдүү. Жапардын кийинки бир сөзү ойлонтуп салды Карыпбекти. Жаш баланы караганга кимди алып келишер экен? Махабаттыбы? Карыпбектин көз алдында Наристени туурасынан бооруна көтөрүп, алдейлеп жүргөн көзү сурмалуу, бакыракай, эрди бөйтөйгөн, ичкерек тарткан кырдач мурунду кара торы кыз элестеди. Ал да бир жүрөгүнө шарп урулган жылуу толкун сымак сезимден элжирип кетти. Көдөнүндө миң сан жыбыраган кумурска сымал сезимдер токтоосуз уйгу-туйгу. Оорулуу бутунга антип калды экен махабат. Кандай күндө жашап жүрөсүң? Өзүң теңдүү кыздардын 1-2 гана жаныңда. Түшүнүшөбү алар сени. Негедир өтө эле моңдуу көрүнөсүң. Дартың себепчидир буга. Же мындан бөлөк да жүрөгүңдү өйгөн санаң бардыр. Жайнагүл саат 4 чендерге жакын келди. Кудай билет. Аны жеткирген машина түрмөнүн короосуна кирери менен Булгавар сезонун бир бурчунан экинчи учугуна чагылгандай эле тараса керек. Ак шейшептүү, чакан төшөккө орогон баласын көтөрүп, башына тыбыт жолук салынган, жакалуу пальтосу кындай белине жарашкан Жайнагүл сумсайган боюнча көзүн ылдый түшүрө, камераны аттаганда эле анын келгенин бүт түрмө угуп, кармушкалардын жылчыктарынан жылтыраган көздөр небак шыкалап турушкан. Улаганы аттардан мурун Жайнагүл анын артынан келаткан конвойду суроолу карады эле, тигел баса бер, сенин ордуң 7-чи камерада, колун алга сунуп, баса бер дегендей ишарат кылды. Арине, мында белгилеп кете турган жагдай, Жайнагүл баласы менен келатканын уккан-укпаган күндө деле энесинин колунда тумчуланып оролгон ымыркай кыз түрмөнүн эң биринчи вахтасынан өткөндөн баштап үнүн баспай, безеленип ыйлап келатат. Бир токтолсочу, жаңы төрөлгөн баланын дарманы ушунчалык узакка созулган ыйга чыдайт деп ким ойлоптур? Кимдир бирөө этинен катуу чымчып койгондой чыңырып, энтигип, шилекейине чакагандай демин басып туруп эле кайрадан баштайтыйын. Эрип калчудай тим эле. Түрмө жымжырт, бир жан жоктой, бир гана Наристенин тынбай ыңалаган ыйы. Түрү суук түрмөнүн ичинен баш бакканын билгендей, күнөөсүз Наристе жүрөгү бул акыйкатсыздыкка, периштедей дүйнөсү буга каршы тургандай жагын баспайт. Бала периште болот дечү эле. Тири жок макулуктай гана болбосо, жамандыкты алдын ала сезген көрөгөч болот дечү эле. Балким, чын эле баягы илгерки дербиш чалтаасын алдын ала айткан, күнөөлүү да күнөөсүз да адамдардын көз жаштары төгүлгөн, ичинен муң зар кетпей турган эски түрмөгө келгенин күнөөсүз, периштедей бала туюп, бооздоп ыйлап атканы ошондон болуп жүрбөсүн. Жайнагүл кут этпей, баласын бооруна бекем кучактаган боюнча коридордо арышта баратат. Оң солдо камералар өлүү жымчырттыкты ичине каткан боюнча биринен сала бири калып атат.
Не анын алдынан гүл менен тосуп алчу жакыны жок. Аны түрмөнүн муздак дубалдары гана тосуп алды. О, Кудай ай, колуңдагы баланын ыйычы. Табага түшкөн тирүү балыктай жан талашып энтигет. Өпкөсү да көп калмай болду. Солуктап туруп эле кайдандыр бир күч тапкансып чырылдайт. Ким билет, башка жагдай болгондо баласын кучактап алып, продолдо бараткан аялды камералардан куттуктаган үндөр сөзсүз чыкмак. Анткени ушул сел саяктар аябай күтүп жатышкан. Бирок алардын тилегине каршы баланын адаттан тыш чыңгырып ыйлаганы апкартып салды бүт түрмөнү. Улаан бир камеранын тушунан өтүп бараткан Жайнагүл менен анын наристесинин дарегине жылуу сөз айтууга эч кимиси батынышкан жок. Наристе чаңырып туруп эле үзүлүп кетчүдөй туюлат. Ушунчалык күч бар деп ким ойлоп тур балада. Жаңы төрөлгөн ымыркай өзү курсагында жаткан кезинде эле энеси менен чогуу түрмөгө түшкөнүн, эми жарык дүйнөгө көз ачканда кайра түрмөгө баратканын сезгенсип, чырылдап ыйлайт. Адамдын төбө чачы тик турган оор кылмыштардан тартып, майда чүйдө уурулук, карактоо сыяктуу кылмыштардын ээлеринин уюгу болгон түрмө жан алгычтын ордосу сыяктанып өзөлөнөт. 7 камерага жетпей, орто жолдон энеси экөө артына кайтып, жерге чөгө орнотулган караколдун эски түрмөсүнүн улагасынан сыртка баш багышпаса эле, ымыркай үнүн тып басчудай кейиптенет. Бирок андай күн кайда? Эне бала кете бериште коридорду арылап. Акыры бирөө батындып элем Жайнагүл продолду ортолоп калганда, кайсы бир камерадан кайраттуу сезилген бир эркектин үнү кулакка шак этти. Бешик бообек болсун Жайнагүл. Кичинекей наристеңдин жарык дүйнөгө келиши менен куттуктайбыз. Өмүрү узун болсун. Атын ким деп койдуң? Үн чыккан камеранын тушунан биртке узай берген аял аялдай түшүп, кылч айтты да рахмат дегени араң жарап муну айтты. Атын Үмүт койдум. Үмүтай кызымдын эркелеткен аты. Куттуктаган үн чыкканда мурдагыдан 5 метр тымый түшкөн түрмө бир паска демин ичине алып тургансып, анан дуу дей түштү. Көрүп ал кыйкырыктарды, тимеле кулак тунат. Жайнагүл, Бешик бообек болсун. Эркиндикке башың тез бошосун. Кайгырба, баары жакшы болот Жайнагүл. Үмүтайды жакшыбак. Мына ушуга окшогон ызычуу кыйкырыктар оозгу кыппыга дээре угулду окшойт. 2-3 жетип келиште. Кимдин оозун ким тыят? Тегеректин баары кыйкырык болсо, Жайнагүлдү шаштырып калышты. Тезирээк кирчи 7-чиге. Чуулдатып ишти го булар. Карыпбек 2-3 камералаштары менен эшиктин оозунда продолдогу кыймыл эткенде көз жаздымынан кетирбей байкап турса дагы башкаларга кошулуп, Жайнагүлдү куттуктап үн чыгарган жок. Көмөйүндө наристенин өзүлөн ыйлаган үнү турду. Тамагы жашка муунуп, араң карманды Карыпбек. Бала да эмне жазык. Жанагы биринчи куттуктаган сел саяк ким болду экен? Ким болсоң да азамат экенсиң. Бар бол. Жайнагүл төрөт үйүнөн келгенден кийин туура 4 күн болду. Караколдун сизосунда таң үрүл-бүрүл. Тээ алыстан жортуп келген жел аргыдай ымыркайдын доошу жүрөктөрдү тепчип өтөт. Ыңа. Баланын доошу кан тамырды сыздатып муңдуу, анан жардамсыз. Жерге жарык кире электе түрмөнү ый ойготот. Баланын ыйы. Карыпбек кулагына илешкен бала үнүн туюмунда да угуп, эс-мас уйкудан денесин ажырата албай, азыр эсе Жайнагүлдүн бала чаңыртып, 7 камерага кече келген эсинде. Жеринен ыйлаакпы, не түрмөнүн абасына бала көнө албай жатабы? Мына унчукпай калды. Энеси ойгонуп, эмчек сүтүн берип атса керек. Бөлөк камерадагылар да ыңалаган баланын үнүн эшитип жатышар. Биротоло ачылды уйкусу. Мээсине түрдүү ой келет. Чирип калган жиптердей үзүк-үзүк. Омоктуусу жок. Ашып кетсе 5-6 кадам аралыктагы коңшулаш камерада энесинин эмчегин чопулдата эм жаткан, не ууртунда эмелек эмгек сүтүнүн бир тамчысы жылтырап уйкуга кеткендир. Үмүтай. Курсакта жаткан кезинде түрмөгө энеси менен чогуу түшкөн бейгүнөө наристе жөнүндө гана ойлогун келет. Ойлогондо не? Түрмө менен. Алал болсун. Үмүтайдын мындан кийинки тагдыры не болот? Түрмөдө төрөлгөн аз келген сеп, анан балалуу аялдар жашаучу зонага кетеби? Жайнагүлдүн жаза мөөнөтү 10 жыл. Үмүтай 3кө чыккандан кийин энеси аны воляга чыгарып берет. Не туугандарынабы, не жетим балдар үйүнө. Мына тагдыр болбосоң кое кал. Мен кылмышкер болсо да, эне деген эне да. Ата энени бала тандабайт. Үмүтай, кагылып кетейин, кичинекей наристе. Сен азыр эмнени билип коюп турсуң? Энеңдин оор кылмышын биргелешип көтөргөнүңдө, мындан 3 жыл өткөндөн кийин там-туң баскан кезиңде эне жытынан, мээриминен алыс калаарыңды дегеле эч нерсени билбейсиң. Үмүтай 4 күн жашады түрмөдө. Таң жаңыдан мына кулан өк сүрөйүн деп келатканда
ыңалаган наристе үнү Прадолдун аягына чейин камералардын эшиктеринен, кармушкалардын жылчыктарынан болсо да эптеп кирип, ушунчалык өжөрлүк менен ар бир сел саяктын кулагына, жүрөгүнө, жан дүйнөсүнө баш баккысы келгендей туюлат. Бул жалган дүйнөдө сол кетпес сыяктуу сезилген кылмыш дүйнөсүнүн жазылбаган мыйзамдарынан бөлөк эне болуу, дүйнөгө жаралуу бактысы бар экендигин, бирок ар бир пенденин башында ар кандай тагдыр тургандыгын, неликтен бул жашоого жаралып жаралбай жатып эле түрмөгө туш келген себебин, мындан аркы келечеги кандай болорун билгиси келгендей, түгөнбөгөн суроо тариздүү, балдыр тили менен ыңаалап, акыл эси жетилген, не бир себептерден улам турмуштун тайгак кечүүсүнө түшүп алган ар бир сел саяктан жооп алгысы келгендей. Күндүзү ушул тууралуу камераларда көбүр шыбыр көп. Бир сел саяк экинчисине суроо берет. Таң атардагы баланын ыйлаганын уктуңбу? Ыкмак түгүл жүрөгүм кысылып чыкты. Баланын ыйы ушунчалык аянычтуу болот экен деп эч качан ойлогон эмесмин. 4 баланын атасымын го. Балдарың кайда азыр? Ажырашып кеткенбиз. Менин ичкиликти тынбай ичкенимден да аялым ырас болчу бечара. 4 балам бар эле. Алар деле ушул Жайнагүлдүн кызындай болуп, кээде чырпыктап калганда түнү бою ыйлап чыгышчу. Төшөктү чүмкөнүп, ары карап жатып алып, баланын ыйын укпаска тырышасың. Баланын жагын басчы деп күңкүлдөгөнүң канча. Эми болсо могу кымындай кыздын ыйын тыңшайм. Жүрөгүм эзилип кеткендей. Срогум 3 жыл. Кудай буйрса, срогумдун аягына чыксам, аялыма, балдарыма кайрылып барам. Иттей сагынганымды эми сездим. Ичкиликти оозго албай окат кылыш керек. Дагы бир камера. Качан алып кетет экен баланы? Этап менен кетишет да энесекө. Түнү бою ыйлап чыкты го бала. Ооруп атабы? Уктап жатам. Бала түшүмдө ыйлап жаткандай. Аралашып эле жүргөнсүйм. Бала оорочун тепкилеп, жылаңач бойдон жерде уктап жатат. Туман басып турат дегеректи. Кичинекей мыйтыйган буттарын, сербеңдеген колдорун көрөм. Ойлоп коем, декабрь айы азыр кыш эмеспи, тоңуп калса эмне болот деп. Колумду соссом жетпейм. Ушинтип жатып ойгонуп кетсем, чын эле ыйлап жатыптыр бала. Чын эле мага да капкайдагынын баары эске түштү. Чак эле ойгонгом. Кудай атова. Ушунча болуп, кез көзүмө жаш албасам, жашалчу эмесмин. Үмүт айылып атса эмнеден экенин билбейм. Кадимкидей көзүмө жаш да кирип жатпайбы? Бүгүн бир жакшы дачка кирсе сырттан, бери үйбесек Жайнагүлгө. Төрөттөн кийин аябай ач болушат экен. Күчтүүлөп тамак ичпесе кыйын да. Этап болгуча тың болгон жакшы эмеспи? Кийинки сел саяк кеп кылгандай, Жайнагүл менен кызы жаткан 7-чи камерага ар кайсы хаталардан тамак аш жамгырдай жатып элем. Улам бир кармушка тыкылдайт. Мент басып келет камеранын сыртына. Эмне керек? Начальник туура түшүн. Мынабы бир аз тамак бар эле 7-чиге. Жайнагүлгө берип койчу. Ой, түшүрсөңөр болбойбу? Тамак ашы жайнап кетти. Көрүнгөнү берип атып. Ичилбей төгүлүп атат. Начальник, моуну эле берип койчу. Анан болду, өзүң түшүнөсүң. Энеси тамак жебесе сүт кайдан? Бүт түрмө өнтөлөшөт. Үмүт аялардын баарынын маңдайга бүткөн кызынан бетер. Прадолдон аркы терки баскан менттерден улам сурап турушкандарычы. Начальник, бери келип кетсең? Эмне болуп кетти? Тиги баланын акыбалы кандай? Кайсы бала? 7-дегичи, кичинекей жаңы төрөлгөн кыз. Эмнегедир түндө аябай ыйлап чыкты го. Тысып калыптырбы? Жок, ден соолугу жакшы. Бир аз ыйлап көрүнөт өзү эле. Жакшы анда начальник. Рахмат айтып койгонуңа. Ушул жаңыдан жарык дүйнөгө келген наристе кыздын аркасы менен менттер менен сел саяктардын ортосунда да жылуу мамиле түзүлгөндөй. Сел саяктардын тартип бузганы үчүн жондоруна урулчу дубинканын үнү угулбайт. Комсомолецтер деп аталчу сменанын балдары кайыш боосунан жетелеп, гулкага сел саяктарды кууп чыгарчу жүндөрү үксөгөн Байкал аттуу иттин үргөнү угулбай тыптынч. Арадан 4 күн өтүп 5-чи күнгө карады. Таң ак салармал. Адат болуп калган Үмүт айдын ыңалаган үнү угулбай, Прадол жымжырт. Күндө эртең менен белгиленген убакытта ойготчу чырылдагы бар 1 сааттар издөө. Бул саамда үн берчү наристенин доошу негедир бүгүн жок. Карыпбек шконкасында жаткан жеринен баш көтөрүп, темир торлуу терезени карады. Жерге жарык түшкөнүн айкындаган өрүл-бөрүл шоола ачыла трешкадан. Бүгүн Үмүт айыбыз ыйлабай тынчуктады окшойт. Карыпбектин козголгонун байкап сөз узатты жоробай. Бүгүн энесин кыйнабай эс алдырайын деген го. Сүттөн болушунча эм балып, таттуу уйкунун кучагында жатса керек. Оозу ушун айткан менен Карыпбектин жүрөгүндө кандайдыр бир түпөйлүү сезим. Мунун себебин дежурменттер смен алмашкандан кийин билишти. Бүгүнкү сменге баягы жапар келиптир. Кармушканы ачып, "Кандайсыңар жигиттер? Проблема жокпу?" деди көнүмүш учурашчу сөзүн кайталаган Жапар. "Өзүң кандай Жапар? Бала чака үй бүлө жакшыбы? Алынча. Кабарды уктуңарбы таң атпай? Жайнагүлдү кызы экөөнү тең спецсостав менен зонага жеткирип келген алып кетишиптир." Тил ооздон калгансып,
жалдырап эле тиктеп калыптыр Карыпбек Жапарды. Анын кебетесин көрүп ууртунак күлкү жүгүрттү Жапар. Анан эмне, сен ойлодуң беле отура беришет деп. Акыры барар жери зона болгон соң барышмакта. Ошентсе да күлүмүш болду Карыпбек. Көнө түшкөн турбайбызбы Үмүтайга? Ай, сен таптакыр үйлөнгөн эмессиң да, сурап коюп сөзүн улантты Жапар. Эми деле кечмес. Волега чыккандан кийин срочно үйлөн. Ошондо өз балаң төрөлөт буйрса. Кылык жоруктарын көрүп жата бересиң жыргап. Бала деген бакытта досум. Менттен сел саякты досум дегенине деле эч ким көңүл бурган жок. Ага көңүл бөлгөнгө эч кимисинин чамасы да жок эле. Күтпөгөн жерден эч кимди курска койбой туруп, Жайнагүл менен Үмүтайдын этап менен зонага кетип калышы эсеңгиретти сел саяктарды. Кызылдар шымшыкта. Өкүнүчтүү сүйлөдү сел саяктардын бирөөсү. Жапар кармушканы жаап ары басып кеткенден кийин бол тур кийин деп шаштырат да түн ортосунда деле алып кете беришет. Ушинтип бул окуянын аягы Жайнагүл менен кызы Үмүтайдын зонага кетиши менен аякталды десек болор. Бирок кийин айтып жүрүштү сел саяктардын кээ бирлери. Таң атпай ойгонуп алчу болдум. Ишенесиңерби, баланын ыйыгы улгансып кеткенинен чочуп, ойгоном, кызык, Үмүтайдын алаганы кулагыма сиңип калыптыр. Ушул сел саяктардын айткандарына маани бөлсөк, эрксизден момундай ойго келесиң. Үмүтай өзүнүн бул жарык дүйнөгө келиши менен түрмөнү жаңыртып, жар салган ыйы менен камакта жаткандардын бир гана кулагына эмес, жүрөктөрүнөн да түнөк таап, энесинин сүтүндөй мөлтүр аруулугу менен аларды тарбиялап да кеткендей. Бул ойдун канчалык чындыгы бар, анын Аристенин ыйын эшиткен адамдардын келечектеги аракеттери да кепил болор. Чыгарманын аягы.